Замирбек мырза, мына Кудай буйруса ушу ат үстүндө келе жатканыңызга көп жылдар болду. Өзүңүз жаш болсоңуз деле ушул ийгиликтерге, жетишкендиктерге, талбаган эмгектин артында жеттиңиз. Сиздин ушул басып өткөн жолуңуз биздин жаштарга үлгү десек болот. Ошол өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Биринчиден Кудайга миң мертебе ыраазычылык билдириш керек. Ушундай жаратып, экинчиден ата энебиздин тарбиясына биз ата-энем атам главный ветврач болуп, апам мугалим болуп иштеп көп жыл эл үчүн эмгек кылгандыгы үчүн ушу Талас районунда, Көпүрө базар айылында туулуп өсүп ушул жерден чоңойдук. Анан максатсыз адам болбойт экен. Эл үчүн кызмат кылабыз деп, ушу кичинекейибизден кызмат кылабыз деп аракет кылды элек. Айылдык кеңештин депутаты, райондук кеңештин депутаты болдук. Жаштар менен иштештик. Эл аралык уюмдар менен иштештик. Анан айыл өкмөт башчысы болгондон кийин насип кылып аким кылды Талас районуна. Анан Кудайдын буйругу экен, мына Аксы районунда 3,5 жылдан бери аким болуп иштеп келатабыз. Жакшы, анан Замирбек мырза, сиздин ушул чет өлкөлүк уюмдардын долбоорлоруна дагы кеңири катышып жүргөндүгүңүз менен кабарыбыз бар да. Адатта бизде жаштар ушу чет өлкөлүктөр менен байланышса, чет өлкөгө сапар алышат же ошол жака багыттарын бурат. Сиз болсо тескерисинче алардын жакшы жактарын алып биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө жумшап атасыз да. Ошол жөнүндө кичине айтып койсоңуз. Башында 1998 жылдары Талас областык фермерлер союзу деген атайын бир өкмөттүк эмес уюм бар эле. Ошол уюмда кеңешчи болуп, консультант болуп, кредит боюнча иштеп жүргөндө бизге ар бир ушу эл аралык уюмдардын окуу семинарларына катышып атканда алар аркылуу бир нерсени тартуу болуп эсептелчү. Анан ошол күндөн баштап өзүбүз долбоор жазып, өзүбүз аракет кылып, ошол эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта болуп калганбыз да. Туура азыркы учурларда дагы район болобу, айыл өкмөт болобу, ар бир кызматкер болобу өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша керектүү долбоорлорду эл аралык уюмдардын миссиясы менен максаттарына туура келе тургандай кылып туруп долбоор жасап чоң ийгиликтерге жетишет. Ансыгында азыр деле биз деле айыл өкмөт башчыларына конкреттүү түрдө тапшырмаларды беребиз. Долбоорду туура даярдап туруп, туура багыттап, туура иш алып барсак, биздин райондук мамлекеттик администрациясынын Аксы районунун өнүгүү планында ушул эл аралык уюм менен иштөө деген атайын өзүнчө да бир пункттар бар. Бул кошумча каражаттар алып келген инвестор тартканга мүмкүнчүлүк түзөт. Жакшы. Дагы эми ушу азыр сиз жетектеп аткан Аксы районундагы жасап аткан иштериңизге токтолсоңуз эми. Чындап эле президентибиз указ чыгарып, Садыр Нуркожоевич бизди Аксы районуна жибергенден кийин биринчи жыл, мына 3,5 жылдын жүзү болду. Биринчи жылы өзүбүз өнүгүү пландарын түзүп, керектүү кадамдардын баарын коюп алганбыз. Азыркы күндө ошо өнүгүү планын үстүндө кече дагы талкуулап, мурун 26-жылга чейин болсо 29-жылга чейин деп койду элек. Азыркы учурларда ошол стратегиялык планыбызды мониторинг кылып, анализ кылдык да. Кудай буйруса бир 75% ошо коюлган планыбыздын аткаруусунда өтүптүрбүз. Бул ошол эле жолдор жыл сайын 20 километрдин тегерегинде, 29, 17, 19 километрдин тегерегинде жолдор түзүлүп атат. Көпүрөлөр оңдолуп атат, мектептер курулуп атат. Мектептерден былтыр эле 4 мектептин ачылышын кылдык. Бала бакча бир 5-6 бала бакча ачылды. Быйыл дагы бир 2 бала бакчаны ачабыз деп турабыз. Дагы бир 2 мектепти ачабыз деген маселе туруп атат. Бир мектепти ачып койдук. Андан тышкары жумушчу орун мандара менен айтып койсоң, жыл сайын бизде мурун 120-130 жумушчу орун бир жылда камсыз боло турган болсок, азыр мына былтыр 1003 жумушчу орун камсыз кылдык. 24-жылы азыркы учурда 9 айдын жыйынтыгы менен 542 жумушчу орун деп атабыз. Азыр тапшырма башка, коюлган талаптар да башка. Ошонун негизинде иш алып барып, азыр инвестициябыз да 1 миллиарддан ашып калды. Мини гэстер курулуп атат. Азыр бир мини гэс бүткөн, бир мини гэс Кудай буйруса Кара Жыгач Капчык айылында бүтө бер алдында туруп атат. 2 мини гэс. Дагы бир 2 мини гэстин долбоорлорун даярдап атабыз.
Жакшы, Замирбек мырза. Анан ушул эки Ак Суу районунда жолдор оңдолуп атат деген жакшы кабарларды угуп атабыз. Бардыгы ыраазы болуп атышат. Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Эми негизинен 40 жыл мурун жасалган жолдор ошо өзгөчө таш көмүрү менен кербенин ортосундагы жол абдан ыйлагар акыбалда эле. Бул маселе боюнча Акылбек Үсөнбековичке, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Тургунбековичке, министрлерге баардыгына кайрылуулар жазып отуруп, азыркы күндө мына ошол жолду ыйлар болгон жолдордун баары Кудай буйрса оңдолуп калды. Экинчиси, жолдордун да тенденциясында мына былтыр дагы Садыр Нуркожоевич Сарычелек көлүнө келип туруп конкреттүү тапшырма берип, Сарычелек жолун туризмге багытталганга туруп быйыл бүтөт деген акыбалдабыз экинчи постко чейин. Кудай буйрса бүтүп калса, ал жерге да туристтерге абдан жакшы шарттар түзүлөт. Эң чоң орчунда 2 жол, анан калгандары бар 3 километр Кербенде, Үч Коргондо. Азыр бизде бир маселе калды. Үч Коргон айыл аймагы боюнча бир 10 километр жер бар. Ошонун база болсо Кудайга шүгүр болуп калат. Жакшы. Анан бул калк тегиз таза суу менен камсыз болгонбу? Эми тегиз таза суу менен камсыз болуш кыйын. Биз келген учурда 35% таза суу менен камсыз болгон болсо, азыркы учурда 7%га гана көтөрдүк. Өткөндө да Бакыт Эргешевич келип эл менен жолугушуу кылганда да баардык жерлерде эң биринчиден таза суу көйгөй маселе көтөрүлдү. Себеби азыр мукташтык абдан күч. Үч Коргон айыл өкмөтү, Кош Төбө айыл өкмөтү, Жерге Тал айыл өкмөттөрүндө нар жакта Кызыл Тоо, Кара Суу, Кара Жагач айыл өкмөттөрүндө дагы эле мукташтыктар бар. Азыр Корей эл аралык уюмунан дагы бир 2 айыл өкмөт кошулган жатат. Андан тышкары Дүйнөлүк банктан дагы мамлекет тарабынан да бергенбиз. Кудай буйрса күтүп туруп атабыз, акчасы жетилсе эле баштайт. Ошол эки таза суу, билим берүү, саламаттык сактоо уюмдарын жакшыртуу дегенде эле адатта ушу инвесторлор менен иштөө жагы көз алдыбызга тартылат да. Инвесторлор оюбузга түшөт. Бул багытта сиздерде кандай инвесторлор көппү сиздерде? Саламаттык сактоо боюнча көбүнчө араб фонддору менен фаптарды куруу маселеси каралып атат. Экинчисинен былтыр Арис тарабынан Касамин долбоор келген. Ошонун аркасы менен Үч Коргон айыл өкмөтүндө 3-4 жерге ФАП, андан тышкары ошо медициналык саламаттык сактоо тарабынан атайын каржылык булактар келип атат. Билим берүү тармагы боюнча чындап келгенде биздин стратегиялык планыбызда жыл сайын 2% өсүү билим сапатын көтөрүү маселеси каралган. Бирок тенденциябыз 1%-ин тегерегинде болуп атат. Бул мен ар дайым айтам, Кыргызды сактай турган бир 2 тармак бар, бул билим менен маданият. Ушул тармакты катуу өнүктүрүп алсак, анан биздин мамлекет өсөнөт деп. Азыр билим берүү тармагында конкреттүү түрдө биз ата-энелер мектебин уюштуруу, Гапур Мадаминовду да чакырып, алардын балдар менен иштөө, кружокторду уюштуруу, аларга мотивация берүү, мугалимдерди башка жака тажрыйба алмаштыруу деген маселелердин баарын караганбыз. Кудайга шүгүр, азыр областыбыздын биздин билим берүү башкармалыгы алдыңкы орундарда жүрүп атат. Жыл сайын артыкчылык көбөлүктө дагы, сертификаттарда дагы, өзүнүн ОРТдагы балды дагы көрүнүктүү болуп калды. Жакшы. Ийгиликтериңизге кубанабыз, куттуктайбыз дегендей. Рахмат. Анан кийин ушул эки жашыл мурас долбоорунун алкагындагы иштер кандай болуп атат? Негизи эле жаратылышка болгон мамиле ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз. Жашыл мурас боюнча иштер Кудайга шүгүр, былтыр 12 000 тип көчөт тиксек, быйыл дагы мына бир 20 000 тегерегинде көчөткө жеткизебиз деп атабыз. Бирок бир маселе бар экен. Тийип коюп эле жөн калбастан аны кароодо маселеси өтө опурталдуу болуп атат. Себеби кээ бир жерлерге тиккен жерге мал кирип кетип, кээ бирлер каралбай калып, короолорун бузуп кетип, ушуну талкалап кеткен жерлер бар. Азыр былтыркы жыйынтык боюнча бизде 83% өнүмдүүлүгүн камсыз кыла. Быйылкы тигилген көчөттөрдүн көпчүлүгү бир аз
сапасыз көчөттөр тигип калганына байланыштуу кайра жаңыртуу маселеси туп атат азыр. Ошо жашыл мурас боюнча токой чарбаларга, мекеме жетекчилерге анан королоп тикүү боюнча да ошо өнүктүрүү фондунан 2-3 жерге биз 400 000 500 000 каржылап азыр 10 гектар жерге дагы биз бир акция өткөзүп бадам тиккенбиз Кош Табай элек бөтүнө. Ал жерге скважина чыгарып курчап бердик. Кудай буйрса жакшы тенденцияда барат. Замирбек Бейшенович, сизге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Алтындай убактыңызды бөлүп ушу биздин редакциябызга келип ийгиликтериңизди бөлүшкөндүгүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Аманчылыкта жашалып.